Октябрь эл аралык карылар күнү. Бул күндү 1990 Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген күндөн тартып, бүткүл дүйнө белгилеп келет. Алардын катарында Кыргызстан дагы бар. Андыктан бүгүн карыларыбызга сый көрсөтүп, жакшы каалоо тилектерибизди айтууну унутпайлы. Биз болсо программабызды баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кандай гана маселе келип чыкпасын, аталарыбыздын, апаларыбыздын кеп кеңешине, пикирине таянып иш алып баруу кыргыз наркына тиешелүү. Карылар улуттук салтты тирүү алып жүрүүчүлөр деген накыл кеп жок жеринен айтылбаса керек. Ошондуктан карыяларга аксакал, ата, апа деп кайрылып, сыйлап келебиз. Сыйга татыктуу каарманыбыз тууралуу Айбек Асанбек уулу кеп кылат. Баштан далай оор турмушта өткөргөн, салаваттуу айткан сөзү төп келген, каада күтүп касиетти карманып, карыялар бул жашоого көрүп берген. Күмүш сакалдуу аталар, ак элечектүү мээримдүү энелер төрүбүздүн көркү эмеспи? Карылар үйдүн куту деп пикиринен айтылбаса керек. Биз кичинекей кезибизден эле бизге таалим, тарбиялык берген ошо кездеги апалардын орду, ошо кездеги апалардын жүргөн турганы, ошол убактагы апалардын сүйлөгөн сөзү, кийген кийими мен үчүн азыр ушунчалык бир башкача сезилет да. Мен азыр кары кишилерди издейм. Ошо кары кишилерди көргөндө, мына 80-деги, 90-дагы апаларды көргөндө мага бир өзүнчө эле бир нур жаап, бир куттай болуп сезилет да. Мен өзүм эле ошол апаларды айланчыктап эле ошо сүйлөгүм келет. Анткени ошол убактагы апалардын чын эле бир башкача ыйыктыгы, бир башкача бир касиети, башкача бир орду болчу да. Эне ыйык, эне үйдүн тереги, ар убакта биздеп согот жүрөгү, көзү барда эне баркын билели, алар үчүн жакшылыкты аябай, бизден эни дал өзүндөй сүйөлү деп, асылзат энелерибиз коомубуздун тереги. Карысы бар, үйдүн ырысы бар деп, карылар өздөрүнүн кеп кеңешин айтып, дайыма уул кыздарына, неберелерине жакшы жашоого багыт берип келет. Карыларыбыз ынтымакты сактап келишет. Өзгөндөгү аксакалдар кеңеши дайыма чогулуп, келечек муундар үчүн жакшы иштерди жасап келишет. Ар кыл эл жашайт. Бирок баарыбыз биримдиктүүбүз. Кыргызстанда болгондон кийин ар улуттун эли бир эл, бир журт, бир кыргызстандык болуп жашайбыз. Мен сен деген бөлүнүш жок бу жерде тууган. Баарыбыз ынтымак калкпыз. Биз жакшы болсок, эл журт жакшы болот, падыша жакшы болот, аксакалдарыбыз жакшы болуш керек. Бала чакабызга насаат айтышыбыз керек, кыздарыбызга, аялдарыбыз насаат бериш керек. Көркөм сөздү көөдөнүндө куюшкан, көкүрөккө салт санааны уюткан, көпкө жашап көптү көрүп турмушта келечекти көөдөм менен туюшкан деп карыларыбыздын айткан ар бир акыл насааты ар бирибиз үчүн кеңеш. Карачаш Төлөгөнова эмгектин ардагери, согуштун катаал жылдарын башынан өткөрүп, бүгүнкү күнгө эмгек менен келген. Биринчи класс окуп атканда уруш башталып калды да. Энелерибиз уруш башталды деп ыйласа, балабыз ал кезде. Биз кайдан билебиз? Анан булар эмне? Биз ошол убакта балдар мылтык атышып, эркек балдар менен чогуу ойношуп, уруш адам баласы өзү эле ошондой болуп калса керек. Анан урушчу булар эмнеге ыйлап атат деп биз билбептирбиз. Энелерибиз ыйлашты, уруш башталды деди. Ошондо мен биринчи класста элем. Балдардын улуусу элем. Балдарыбыз 3-4 улуусу болгондон үйдүн кичине баш көтөргөн эле мен болчумун. Апам жаңы жаш төрөгөн да. Атам урушка кеткен. Анан ошол менен биз калып эмнени көрбөдүк балам. Ошолорду эстесем ыйлагымда келет. Биз убакта балалыкты көргөнүбүз жок. Мен эртең менен эрте турабыз, биринчи класста андай болдук. Экинчи класстан баштап эле түшүк отоп. Апийым, арбакта апийым айдачу. Мен көлдөн болом Барыскондон. Апийым айдачу, апийым ототуп бөлүп береле. 50 гектар, 40 гектар деп эме сотук деп ошолорду отоп, андан үйгө келип, топокторубузду, музолорубузду кайтарып, бир музо болсо да ошондон ошонун сүтүн кайтарып, ошону
ачкачылык, уруш убакыты алганда баарлык эгин-тегин элдер жакшы, абакта жакшы боло элек болчу балам. Көптү көргөн билет деп карларыбыз өздөрүнүн турмуш жолунда баштарына көп кыйынчылыктарды кечирип, бүгүнкү жаркын жашоо үчүн эмгегин аяшкан эмес. Турмуштун кыйын учурунда сыноого моюн бербей, балдарды да тарбиялап, бактылуу энелер аталып келген. Энелер нообду илгертен энелер ушундай бир жаштарды жакшылыкка үндөп, кыздарды ушундай бир имандуу кыздар болсо экен, ушулар бир туура эмес жолго баспаса экен, ушулар бир элге намысап келген жакшы адамдар болсо экен деп, айланайын эл журт ушундай апалар, энелер балдарды ушу жакшылыкка үндөп, мекенчил болгула деп, ушу өз мекениңерди сүйүп, мындай туура эмес жолго баспай, мамлекеттин өнүгүп кетишине, башка элдердей болуп биздин дагы жакшы мамлекетте жакшы жашоо алышыбызга бир үндөп бир жакшы жаштарды тарбиялаганга чакырат элем да энелерди. Сараттан жайкыңы ысыкта, баккамын балу кызылчай, ас болмок эле түшүмү, эрежеси бузулса. Мен эки заманды көрдүм да. Мурунку заман, азыркы заман. Биздин заманыбызда жакшыны да көрдүк, жаманды да көрдүк. Анан эми Кудай карытты, карыткандан кийин мынтип жакшы карасаң, балага караң жакшы болсо, өзүңө карандуу болсо, анан кардык деген жакшы. Согуштан кийин эми согушта бузуп кеткен жерлерди оңдойбуз деп, ошон үчүн кайта иштедик дагы. 56-жылга чейин ошону менен алышып, ошо эмени иштеп келген. 56-жылдан баштап колхоздун кичине айлык берип элге. Андан мурун эчтеке алган эмес да. Бекер эле иштегенбиз да, бекер. Разаковдун убагында Разаков бар болчу, 61-жылы Хрущев, анда биринчи секретарь Кыргыз эменин союзда ошо Алматыга келет деп, анан кийин ошо жерден мени чакыртып бияктан. Ошо Хрущевду Алматыдан тосконбуз биз. Анда Разаков бар эле. Апа, сен ааламда жалгыз нурсуң, ар дайым жарык кылган күнүсүң. Апа, сага миң мертебе ыраазымын, бизге берген тарбияга жана башкага деп энелердин коомдук орду да өзгөчө. Анткени асылзат апаларыбыз коомубузда көп жакшылыктарды балдарына арнап келишет. Энелерди милдет аябайбы, балдарга тынч, балдарга акыл үйрөтүп, мына уядан эмдени угсаң ошо учканда ошону аласың дейт. Кичинекей жактан үйдүн тарбиясын алыш керек. Энелер тарбияны жакшы тарбияласа, ой, мына биз да ошону тарбиялан. Чоң энеңдин суусун алып кел. Тиги чоң атаңдын эмеси сугарылбай калыптыр. Ошону сугарып кой деп, биз ошого эметип, ошондой көргөнбүз. Азыркылар мындай үйүндө барып калсаң, мен карымын деймин. Туугандарыбыз бар, келип бир сугарып койчу. Жок, балам үйдө жок, уктап эме, кетип калгандык болот. Ал үйдө бала уктап атат. Аны айт, азыркыландай эмес. Башка улуттарга караганда кыргыз эли карларды сыйлаган эл. Карлардын байсалдуу жолу, акыл кеңеши келечек муундар үчүн өзүнчө чоң сабак. Өзгөн эли көп улуттуу эл болгону менен карлардын кебин кайсыл улут болбосун маанилүү. Анткени алар келечекти көрө билип, ынтымакты сактаган да карлар. Биздин өз ара эл аралык достугубуз күндөн күнгө чыңалып, барган сайын бир туугандай болуп, жакшы жашоону Аллах Таала биздерге насип этип атат. Балдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы мындайча айтканда, бул жерде ушу өзбектер, түрктөр, кыргыздар, тажиктер, алиги орустар көп эле азыр кетип калды. Баарыбыз ынтымакпыз, Кудайга шүгүр. Эч ким сен анандай, сен кыргызсың, сен паланчысың деп айткан жер жок. Ар бир аксакалдар, кимиси мүмкүнчүлүгү жеткен аксакалдар келип беймаран дем алып, алган оокаттарын жеп кетишет. Ошон үчүн бизде ар дайым ынтымакчылык күчөгөн убакта эч качан бузулбайт. Сиздер барда кыргыз элдин жаны бар. Сиздер барда бул өмүрдүн шаңы бар. Калк ичинде кадырыңар бек болуп, кайратыңар ташып турсун карлар деп, карларыбыз биздин сыймыгыбыз. Улгайган адамдардын аракети аркылуу биз азыр бакубат жашоодо өмүр сүрүүдөбүз. Тарбия негизи үйдөн башталат. Баардык нерсе үйдөн. Үй кичинекей, албетте кичинекей мамлекет. А бирок ар бир үй бүлөдө ынтымак, ар бир үй бүлөдө бир жакшы нерсе, уюттуу кут болсо, ал тегерекке чачырайт, тегерекке тарайт, анан мамлекетибизге чоң пайда келтирет. Анткени ар бир үйдө жакшынакай бир
уюткулуу кут болсо ар бир үйдө атанын сөзүн, апанын кебин, карынын сөзүн капка сал дегендей ошондой таалим тарбиялуу балдар чыкса, анда көп нерсеге албетте биздин мамлекетибиз күчтүү болот. Анткени үй бүлө күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот деп айтып жатпайбы? Мен ошого кошулам. Боорукерлик, кайрымдуулук, жакшылык, асыл заттык, сый-урмат үй бүлөдөн башталат. Аларды балдарына тартуулаган карыларыбыз бар болсун. Улгайган адамдар тууралуу кеп кылганда улууга урмат деген акыл кеп эске түшөт. Анткени элибизде карыларга болгон сый-урмат өзгөчө. Алардын аракети аркылуу биз бүгүнкү бакубат жашоодо өмүр сүрүүдөбүз. Боорукерлик, кайрымдуулук ар бирибизде болушу зарыл. Жакшылык, сый-урмат үй бүлөдөн башталат эмеспи? Карыларга акча байлыктын кереги жок, аларга көңүл кымбат. Бул ар бир адам басып өтүүчү жол. Кийинки майрам ээси тууралуу кесиптешим Айнура Усубалиева баяндайт. Үй бүлө чакан мамлекет. Кыргыздын Үй бүлө университети чоң ата, чоң эне, таята, тайэненин уңгусунан уланып, ата эненин тарбиясынан турмуштун улуу жолуна сапар алат. Учурда апа, чоң апа, тайэне болгон Кыздаркан Осмонова 22 жыл бала бакчада бөлүм башчы болуп эмгектенип, ошол эле учурда коомдук иштерге дагы активдүү катышкан айымдардын бири. Окууну бүтүп келгенимден кийин ушул эле өзүмдүн окуган мектепке чейинки мекемелерде билим алып ушул эле өзүмдүн кесибим эле сразу мектепке детсадка келдим да. Детсадта тарбиячы болуп келдим. Эсимден чыкпайт. Средний группага тарбиячы болуп келдим. Средний группага тарбиячы болуп 3 жыл ай иштедим. 3 жыл ай иштегенде ошол мезгилде бала бакчага аябай жакшы көңүл бурчу. Биз бул балдар бакчада эч нерсе болбойт, уктай берсин, анан тура берсин, курсагын тойгозуп кетиребиз деген жок болчу бизде. Эртең менен кабыл алгандан баштап кетиргенге чейин только план программанын негизинде. Любой кайсы мезгилде текшерүүчү барса, ошо программанын негизинде кетчү биздин ишибиз. 22 жыл иштеп койдум. Ошонун ичинде иштерибиз жаман болгон жок. Кудайга шүгүр, жакшы болду. Аябай аракетчил элем мен. Артымда ишенген адамым жок болчу. Өзүмдүн аракетим менен түндөп күндөп жүрүп, детсадтарды алдыга жылдырып, ошонун аркасынан өзүм дагы көп нерсени билдим. Өзүбүздү дагы тарбиялап, өзүбүз дагы көптү билип, ошонго жараша балдарды дагы жакшы тарбиялап, ошол мезгилдеги биз тарбиялаган балдар азырчы кандай жакшы кесипке ээ, кайсы жакшы кызматтардын биринде иштеп жүрүшөт. Сыймыктанабыз мен ошол тарбиялаган балдарымдын азыр кызматындачы. Кыздаркан апанын үйү кирип келген адамдын назарын өзүнө буруп, өзгөчө сулуулук, арулук тартуулап, адамдын маанайын көтөргөн бажырайган гүлдөрү өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Гүлдөрдү чынын айтканымдачы мен балдарымдан дагы жакшы көрөм да. Балдарыма айтам, ай силерден мен гүлдөрүмү жакшы көрөмүн. Ошон үчүн мен жокто жакшылап карагыла, карабасаңар мен силерге капа болом. Ишо гүлдөр дагы капа болот силерге. Бул жерде көп гүлдөрдүн түрү. Мына розанын разноцветный ар түрдүсү бар. Мына күздүк гүл, мына фиолетовый. Мына эрте жаз, апрель дебесем да майдан баштап кар түшкөнгө чейин гүлдөй берет бул. Мыналар бардыгы. Тиякта желендерим бар. Мына жерде гүл дагы эрте жаздан ушул төкпөйт гүлүн. Гүлдөп тура берет бул гүлдөрчү. Мына хлопсы гүлдер гана эртерээк төгөт. Эртең менен туруп басам, тияка бияка басам. Башым ооруп турган күнү бул жерден басып, эмени телефонду алып алам колума. Каалаган музыкамы ырымы угуп, ыр угам, ырды жакшы көрөм. Ырды угуп бул жака басам, тияка басам, чалды чакырам. Ай чык бери кел, мен жаныма кел. Мен менен музыка уктап аны чакырам. Ошентип отуруп бул жерден эс алам. Белек мага бирөө гүл берсе, аябай жакшы сүйүнөм. Эми ошо куурап бүткөнчө сууга салып, мына үйдөгү гүлдөрүм жанына коюп алам да. Гүлдү жакшы көрөм. Анан өзүм дагы гүл бергенди жакшы көрөм. Мыналардан жакшы берем. Мыналардан букет кылып, кимдин день рождениясы болсо, кайсы подружкама дагы жакшылыктар болсо, ошого подаркама кошуп муну да ала барам. Бөлмө гүлдөрүнө да кызыксаңыз керек. Бөлмө гүлдөрүнө да кызыгам. Гүл дегенде эле ооруган жеримен сакайгандай болуп эле, ушулар кыйналса кыйналгандай болуп, өзүмчө эле мен иштесем, жумуш кылсам жумушум даяр кызым. Бирокчу мен мону
16-жылдан бери вообще берилип алып ушу гүлдөн чыккым келбейт. Бөлмө гүлдөрүмдү дагы аябай жакшы көрөмүн. Баардык идиштерин аппак кылсам, үстү жашыл болсо, асты ак болсо деп сүйүнүп, ар бирин бизден карап чыгам да. Келиндерим жардам берсе дагы аларга бир жерин бузуп кое тургандай өзүм артынан өзүм кайра суусун куюп, кайра өзүн чукуп, кайра эле ушинтип жүрө берем. Бир эле мен эле аябай жакшы көрөм десем, мага ошогон пожилой аялдар да бар да. Анан ошолор менен сүйлөшүп калабыз да, ай сөзсүз гүл алышыбыз керек. Кой бул көйнөк алып кийбей эле койдук биз. Могу гүлдү алып алайлы. Набат кант менен чайды ичпей эле коелу да, мына гүлдү алып алайлы деп эле тапканыбыздын баардыгын балдарыбыздан пенсиябыз болобу, эмнебиз болобу, чөнтөгүбүздүн баарын алабыз да, гүлдү алып келе беребиз да. Каарманыбыз өмүрлүк жолдошу менен 46 жылдан бери бирге түтүн булатып, 5 балага татыктуу тарбия берип, 2 кызын турмуш жолуна узатып, уулдарын үйлөнтүп, небере күтүп бактылуу өмүр сүрүшүүдө. Балдарыман өзүмдү көрөм. Балдарым дагы аракетчил өзүм окшоп. Кандай жумуш болсо чарчадым дешпейт. Ушуну бүтөйүн дешет, ажы уктабай 2 саат уктап кайра туруп кетип иштешет. Балдарымчы. Так эле өзүмдөй болду. Кыздарым жакшы иштеп атса да ошолордон ырахат алам. Азыр балдарымын ичинен ырахат алам. Эй Кудай, ушунун иши жаман болбосо экен, мунуку да кетсе экен деп турам да. Азыр эми ушулардан ырахат алып, ушулардын жашаганынан ырахат алып, булардын балдары, кыздары иштеп атат, алардан ырахат алып, картайган сайын ошентип ырахатын издей береткенсин. Эми Кудай ушуларга ырахатын алдырганга ушу буларга күч кубат берсин. Биз эми ушулардын жакшылыгын тилеп отурганбыз, ошого Алла жеткирсин деп отурам кызым. Эне ата кандай гана улуу сөздөр, жашоонун маңызы. Ата энең болсо бул дүйнөдө бактылуусуң. Атам апам кол кармашып, кыйынчылыктарды бирге жеңип, жакшылыктарга бирге кубанып келе жатышат. Алардын акыл насааты менен атам экөөнүн көрсөтүп берген туура жолунда ийгиликтерге жетишип келебиз дейт каарманыбыздын кызы Айзирека Аматова. Апам биз үчүн биздин тообуз, тирегибиз, атам апам. Булардын ар бир батасы бизди дайым көгөртөт. Ар дайым эрте менен саат 9-10 ортосунда чалып сурап турам, жаным деп эркелет деп. Апам атама чоң рахмат. Бизге ушундай акылдуу, ушундай илимдүү, бар жолунан төп келишкен апаны берген үчүн. Экөө биздин бактыбызга аман болсун. Бизди ушинтип чоңойтуп, ушунча эрежеге жеткизип, ушунча тарбиялаганыңыздар үчүн чоң рахмат. Убагында катуу айткан сөздөрү ал убакта жаман көрчү элек, бирок анын баары жакшы жакка алып келет экен да. Себеби ар бир айткан сөздөрү, ар бир айткан бизге берген тарбиялары бул азыр биздин жашоом өтө керек болуп келди да. Карыдан бата алса өмүр узарат. Ар бириңиздерге бактылуу карылыкты насип этсин. Уул үйлөп, кыз узатып, небере жыттаган жана башка карылык менен кошо келчи кубанычтардын баарын үй бүлөңүздөр менен кошо көрүп, бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Ыр менен көңүл тазарат, ыр менен көңүл жашарат. Андыктан майрам ээлери үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырат. Uzak çağrışka
Жапон элинде бир жакшы сөз кыштын 3 айын жылуу кылат деген жакшы кеп бар. Андыктан майрам ээлерине болгон жакшы каалоо тилектерибизди аябайлы. Ар бириңиздер мезгил менен жарышка түшкөн, эмгектин арасында дайыма байгелүү болуңуздар. Улуулуктун жолун улукмандык менен улап, жашап иштеп, ардактуу эс алууга чыкса да, дагы эле эмгектенип келе жаткан инсандардын бири Абдухалим Райымжанов. Ал 55 жыл медицина тармагында үзүрлүү эмгек кылган. Эним абдан ооручан туулган. Анан өлүп тирилгенде, ошондо биз максат койгонбуз, агам экөөбүз. Биз доктор болобуз. Анан ушундай кыйналган адамдарга жардам беребиз деген ой менен анан ушул медицина институтуна киргенбиз да. Алды менен агам кирди 58-жылда. 59-жылда мен кирдим. Гематология бөлүмүнө биринчи кадамымды мен койгонмун. Ошондон бери 55 жыл болду мен ушул гематология жагында иштейм. Анан 1997-жыл указ чыккан. Тиги Кыргыз илми гематология борбору ачылсын деп. Ошондан баштап 20 жыл мен ушул борбордун директору болуп иштедим. Анын ийгиликтерине токтолуп кетсек, 1988-жылы медицина илимдеринин доктору, профессор. 2010-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги. 1989-жылы Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген дарыгери. 2011-жылы Кыргыз Республикасынын илимге эмгек сиңирген ишмери жана башка көп наамдары бар. Трансплантация костного мозга биринчи болуп, Борбор Азияда биринчи болуп биз трансплантация костного мозга жасадык ушу жерден. Ушу түрктөр менен чогуу. Анан кийин калганын өзүбүз жасап 40 ооруга трансплантация костного мозга жасадым. Чогуу учениктерим менен. Бул бир, экинчиден дүйнөдө жок ошол высокогорный стационарда биринчи болуп ушул абдан катуу аскандуулук, апластик аскандуулуктарды дарылоо маселесин көтөрүп чыгып, бул мына эки жаңылык, абсолютно жаңылык нерсени ушул мен таап чыктым. 55 жылдан бери медицина академиясында, 25 жыл Славянский университетте, 25 жыл медицина институтунда лекциялар окудум, сабак бердим. Bir 15 000 республикага эң керектүү докторларды даярдоого мен өзүмдүн салымымды коштум. Азыр республикада мен деген докторлор, мени колумда окуган академиктер бар. Академик, член корреспонденттер толтура. 5 дүйнөлүк деңгээлдеги академиялардын академигимин. Могу значок бул Российская академиянын значогу. Каарманыбыз медицина менен эле чектелбестен жан дүйнөсү музыкага жакын. Ал китеп окуганды жактырат. Ал эми өзүнүн 300дөн ашык илимий эмгеги, анын ичинде 25 монография, 30 окуу методикалык куралы жарык көргөн. Мен өзүмдүн кесибимден сырткары ар кандай чыгармачылыктар менен алектенем. Көп китептерди окуйм. Мисалы үчүн Чингиз Айтматовдун бардык китебин окуганмын. Акшы менен да чогуу жүргөнмүн. Анан кийин кээ бирде мындай ырдап да коем. Мисалы үчүн Керим Тураповдун Туулган жерди сагындым деген ырын ырдап жүрөм. Кылымдардан кылым карытып, кызыл суунун суусу агылып, балжытынан таттуу кымыздай, туылган жердин суусун сагындым. Жүрсөм дагы алыс аралан, ата журтум кетпейт санаман. Акыл айтып асыл кеп айткан, аталардын кебин сагынам. Мен учкургон айылымды сагынам. Көп улутту элин сагынам. Алмурут Коконгилас Шабдолусун сагынам. Ишбайрам сайын тунук суун сагынам. Апам жапкан нанды сагынам деп анан баштайм.
Коо мамлекет үй бүлөдөн башталат демекчи. Абдухалим атанын 2 баласы 6 небереси бар. Алардын көпчүлүгү атанын жолун жолдоп медицина тармагын тандап алышкан. Bir kızım var, bir oğlum var. Oğlum meditsina ilmlerinin kandidatı. Yolumda joldogon gematolog emas, al koş-venerolog, anan urolog bolup işteydi. 6 nevrem var. Kızım vraç vысшей kategoriya ve Uluttuk Gospitalda vraç ujisi bolup işteydi. Абдухалим Райымжанов тынымсыз эмгектин үзүрүн көрүп, шакирттер менен сыймыктанып, учурда дагы студенттерге онлайн сабак өтүп, саламаттыктын сакчыларын даярдап эл кызматында. Үй бүлөлүк kafedrada profesör bolup leksiya okuyum. Uyda oturup online leksiya okuyum. Anan online konsultasiya berem. Oralarda konsultasiya berem. Anan oturup kitaplar yazam. Ben 310 ilmi jumuş jasadım. Anı 25'i monografiya. Çoğun kitaplar studentler, vraçlar okuyturgan kitaplardı yazdım. Hazır da yazıp oturam. Hazır 3-4 kitapın üstünde oturam. Эзелден эле улуу адамдарга сый урмат тиешелүү. Мындай улуу салтыбыз кылымдан кылымга сакталып, өз маани маңызын жоготпой, бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Карынын кебин капка сал, карысы бардын ырысы бар деп кадырлап, төргө отургузуп, сый көрсөтүп келебиз. Дал ушул салтты улай майрам ээси Аманат апанын майрамдык маанайынан кабар алган чыгармачыл топтун тасмасы көрсөтүүбүздү улантат. Кубат берген мага атам менен апам байлыгымсыз. Кыргыз элинин нарк насилин, каада салтын жүрөгүндө кыттай сактаган, карылык дөөлөтү жүзүнөн төгүлгөн. Бүгүнкү майрам ээси Аманат апа 70 жашта, 5 баланын энеси. Айтымында Ысык Көл облусунун Жетөгүз районундагы Саруу айылына 1971 жылы келин болуп келген. Андан бери 50 жылдан ашык убакыт өттү. Kız uğul gelinlerimdin, kız güyelerimdin sый урматын gördüm. Neverelerim, çöverelerim tatlı gülküsün görüp jatam. Oşu men dagı oşu baktılуу дөөлөттү карылыкка жеттим деп ойлойм. Bir tuğandarımdın төрүндө, кайнелеримдин төрүндө oşu сый урматын көрүп ошолордун төрүндө отуруп чайын ичип атамын. Бул дагы кадырлуу карылыкка деп ойлойм мен. Бул жалганда эмне аламат болсо, анын баары эне жүрөгү аркылуу өтөт деп айтылат. Аманат апа жолдошу менен 10 жыл бирге жашап, 5 балалуу болушкан. Кырсык айттырбай келет эмеспи? Улуу баласы 8 жашка, кичүүсү 1 жашка толгондо, өзү 27 жаш курагында жолдошунан ажырап, алдыга умтулган кыялы талкаланат. Бирок кайраты менен тагдырдын оор соккусун жокко чыгарып, балдарым деп өмүр жолун улаган. Тагдырдын ар түрдүү ташкынына каршы туруп келе жатканда 33 жаштагы уулун жоготкону эненин жашоодогу арманы болуп калганы болбосо, учурда 24 неберенин 3 чөбөрөнүн сый урматында. Апам бизге Ысык Көл жөнүндө айтып берди дейт. Мен да силерге айтып берчү эмес белем. Ошондой айтып бериптир. Ысык Көл бул чоң көл. Кайнене кайнатам бар болчу. Кайнатам менин жолдошумдан кийин инсульт алып, 5 жыл кайнатамды бактым. Кайненем болсо 2 көзү көрбөй, кайненемди бактым. Ошолор мага жакшы баталарын берди эле, ошолордун баталары кабыл болдубу? Ага туугандарым саткын, эркин деген кеңештеш, кептеш болуп турган кайнелерим болду. Алардын балдарын карадым, небере чөбөрөлөрдү бактым. Ben ал убакта деген шырда койчумун, иш жасап берчүмүн. Сайдым, ата сайдым шырдакта жасадым. Мен уздардын катарында болчумун, негизи кийимди да тикчүмүн. Балдарыма тигип эле кийгизип койчумун кичине кезинде. Анан чоңойгондо өкмөттүкүн кийип калышпадыбы? Ата-эне жакшы болбосо, балага мектеп да, институт да жакшы тарбия бере албайт. Атанын салган жолу, апанын тиккен тону бар. Эненин сыймыгы, уул кыздары эстүү, эптүү чыгып, баары жогорку билимдүү, элдин алкоосуна татыган балдар болуп тарбияланышканында.
күндө телефон менен ар кимисине звонить этем, кандай жаттыңар, эмне болдуңар, уюң эмне, коюң эмне болду, картошкаңды каздыңбы, буудайыңды чаптыңбы деп сурайм. Силер кандайсыңар деп эртең менен баарын бир сирек звонить этип чыгам, анан ууп тынч болуп калам ушу. Аял затынын мойнундагы эң баалуу мончогу бул аны кучактаган балдарынын колдору. Бүгүн майрам. Эне небере чеберелеринин өз колдору менен жасаган өзгөчө белектерине кучагы толуп, маанайы жогору. Бир айткан сөзүнө шаттанамын, ата. Мен сени Меккеге алып барамын, ата. Туулган күнүмдө акча тыйын берчү да, аны алып ал, муну алып ал деп, жанан аны алып албайм да, көйнөк албайм, жоолук албайм. Ал акчасын да алып эле айыл жакка балама берип коем. Тияк бияк ошо жогураак балама берип койсум, аны билип алышпайм, акча да бербей коюшту. Жөн эле кийим алып келип берип атышат, ошо акча тыйын бербей атышат. Ошо туура барынан алып жогуна бересиң. Бактылуу адамдардан биримин, анткени менин апам бар. Кубанычымды дагы, кайгымды да тең бөлүшөт. Апасы бар адам эч качан картайбайт дейт. Мен дагы деле кичинекей баламын. Апам менин ишенимдүү курбум, сырдашым, кеңешчим деп билем. Адамдын баркы элге келтирген пайдасында эмеспи? Апа учурда өз балдарынын эле эмес, өзү жашаган айылынын калк энеси. Жаш келиндердин бала бакырасын эмдеп, умай энелик милдетин да аткарып келет. Менин жашыма келгиле, менин жашыман да ашып кеткиле, узун жаш жашагыла балдарым, рахмат. Эл журт аман болсун, эл ичинде силер аман болгула. Ата жөлөп турган тирек болсо, эне акыл насаат булагы. Бизди бул дүйнөгө алып келип, тарбиясын берген ата-энелер экени талашсыз. Ар бир адам улгаят. Ошондуктан карыларга сый-урмат жасоо ар бирибиздин милдетибиз экенин унутпайлы. Ата, мен сени Меккеге алып барамын, ата. Бийикке жетелейт айткандарың, чынарымсың, ата. Саламатсыңарбы? Мугалим. Бул сөздүн артында теңдеши жок жардамчы, кереметтүү акын, даңазалуу актер, эң башкысы чыныгы дос. Ребята, скажите, пожалуйста, какой праздник в нашем государстве намечается? День пожилых людей. Правильно, День пожилых людей. Это дедушек и бабушек. Правильно, совершенно верно. Наши дети должны знать наших, как говорится, героев. Анара Джумаилиевна, замечательная учительница, говорит? Да. Да, и государство складывается, ребята, дорогие мои, из людей. Вот таких простых тружениц, сельских учительниц, таких, как Анара Джумаилиевна, которые вы от души любите, ребята. Мугалимдик кесип адамдан чын дили менен берилүүсүн талап кылып, ал өтө чоң күч кубатты жана энергияны тартуулап, адамды өзүн башкаларга дагы керек экенин сездирүүгө жардам берет дейт 39 жылдан бери балдарга кыргыз тил адабияты сабагынан берген Анара Жумалиевна. Жаш муундарга билим берүүдө көп кыйынчылыктарды, көп түйшүктөрдү, түмөндөгөн түйшүктөр, мугалимдин жумушу эң оор. Ар бир балага үйрөтүп билим берүү бул эң кыйын жумуш. Мындай жеңил көрүнгөнү менен ар бир бала менен иштегенге туура келет. Балдарды келечек мундарды бул кыргыздын каада салтына, кыргыз тилине сабак берем да мен. Ошо кыргыздын каада салтын, үрп адатын, жашоо шартын үйрөтүүдө көп нерселерди жасайм. Кыргыздын улуттугун, тилин, биринчи тилин унутуп калбаш үчүн көп салымдарды кошуп иштедим. Себеби деген улуттун тили унутулса, улут өзү жоголуп кетет деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу буларга тилди үйрөтүүдө дагы кыргыздын үрп адатын, салтын, ар бир жашоодо бири-бирине дилин, тилин туура айтып так сүйлөгөнгө, мурунку ата бабабыздан калган каада салттарыбызды унутуп калтырбай, ошолорду алдыга жылдырууда көп нерселерди айтып, сабак учурунда 5 минуттук тарбия сааты сыяктуу кылып сабакта өтүп баштайм. Балдар өзүмдү элестете албайм. Себеби менин жашоом балдар менен болуп калганда, бул балдарды көрбөй калсам, бир 6-демаш күн көрбөй калсам, бир кандайдыр бир сагыныч пайда болот да балдарда.
Анан ушу балдар менен иштегенде аябай канчалык капа болуп турсам, ыйлап турсам дагы ушундай ушу балдарды көргөндө сүйүнүп, мага сүйүнчү чартып турат. Каарманыбыз ары түйшүктүү, аны менен катар эле сыймыктуу кесибинен сырткары кол өнөрчү. Кыргыздын улуттук буюмдарын үйдө жасап, мектепке көрсөтмө курал катары дагы колдонот. Бул өнөр анын апасынан өткөн. Кыргыз тилинен сабак берип, анан үйдө дагы ушу кыргыз элинин каада салтына ылайыктуу шырдактарды, курактарды курап, ошолор менен алаксым саймаларды саям. Бул энем өтө улус киши болгон, ошолордун апамдын жолун жолдоп кийим да тиге калам, көп түрдүү нерселерди жасайм. Кесибиме байланыштырып дагы ошолордун баарысын көрсөтүп, мектепке алып кетип, кичинекейлерин жасап, ар түрдүү сувенирлерди жасап, ошол кыргыз элинин кийизтеринен мугалимдерге дагы, кесиптештерим майрамдарында дагы подарок кылып, белек кылып бергенге аракеттенип турам да. Мугалимдин билимдүүлүгү гана эмес, сөзү жана маданияттуулугу айрыкча бааланат. Ана эженин кайраттуулугуна, кол өнөрчүлүгүнө өзгөчө баа берем дейт кесиптештеринин бири Гүлбара Жолдошбековна. Мен бул эженин абдан кайраттуу адам экен, жана камкор эне катары баалай алам да. Көп нерселерди үйрөндүм эжеденчи, акыл насаатын да ала алдым, кеп кеңешин уктум. Анан эже бул кол өнөрчүлүк жагы да абдан өнүкүптүр да. Анар эже бул мектепте эң улуу мугалимдердин бири. Ушул мектепке өмүр жашын арнаган десек болот. Ушу Анар эже мен ушу мектепте иштегенимен абдан сүйүнөм. Бизге насаатчы, кеңешчи, мага апам ордун апа. Күжүрмөн эмгек менен чарчабай иштеп келе жаткан каарманыбыз 4 баланы билимге сугарып, китеп менен чоңойткон. Бирок учурунда бул нерсеге балдары таарынып да калчу. Мам биз кичинекей кезде мектепте библиотекарь болуп иштеди. Ошол кезде мен ойноп жүргөндө алып келип туруп библиотеканын ичине калып койчу. Бир китепти колума алыптчы. Окуйсуң, мен окуп берип, айтып бергенден кийин эчкиче ойнойсуң депчи. Мен көп таарынчу элем, эмне ушинтип депчи. Бөлөк балдар эшикте ойноп жүрсө эле мен ушул жерде китеп окуп отурам депчи. Анан кийин көп көрсө, бул убакыт өткөндөн кийин анын да пайдасы жеткен. Кары келсе ашка, жаш келсе ишке. Кары үйдүн куту. Кары бар жерде касиет бар деп, карыларыбыздын айткан сөзүн капка салып, турмушта көргөн тажрыйбаларын угуп, сабак алууга кызыга берели. Карыларыбыз болсо дөөлөттүү бакубат өмүр сүрүшсүн. Майрамыңыздар менен биз программабызды жыйынтыктайбыз, амандыкта көрүшөлү.